Аламга жол айылдан башталат демекчи. Ушул айылда төрөлүп өсүп, ушул артыбызда мына мектепте окудук. Ушул көчөлөрдө чуркап, балалыгым ушул көчөлөрдө өттү. Ушул мектебибиз жакын. Артыбызда мектептин артындагы стадиондо футбол ойноп, бери менен да жүгүрүп үйгө келип, үйүң жакын болсо да жакшы экен мектепке. Жүгүрүп келип, жүгүрүп чыгып, ата энеңди дагы тез көрүп турасың. Ошондон бул же үйлөдө 6 тууганбыз. Эң кичүүсүмүн. Негедир эң кичүүсү болгонум ата энеме жакын болуп, айылга жакын болуп, айылга эле шаша берем. Акыл ең кичик балам. 3 кыз, 3 кызым бар да, 3 уул, 3 кыз. Шонун ең кичинеси шу да. Ушул үйдө чоңойгон, мына мектепте окуган. Бирден 5 класскача окугандан Көкжарда окуган. Кичинегиде шогураак эле. Анан футбол тебетеде. Футбол бутун сындырып алып, 3 ай жаткан үйдө. О кыздар келип, о эжекесинин түрмөсүн жазып берип, алып келет, бул үйдө окуйт, кыздар алып барып берет, динемлиге баа коюп берет. Ошентип алып жүргөн бул. Жакшы окуйт эди. Кийин анан о Көкжайга барып окуганда эжекеси начар окуп калса мени чакырат эди. Мен аркаңкы пардада отурат эдим. Аркаңкы пардада отурсам, эртеси 5 алат деди. Ошо Сизден коркот. Эң кичинеси өзү ата энеге жакын болот деген туура экен өзү. Мен дагы келсем эле акыл деп эчтеңе эле акыл деп акылды сурай берчимин да. Абасы ошо акыл чай ичип отурганда дагы, тамак ичип отурганда дагы кана акыл деп эле сурай берет. Анан о бир катта акалар айтып калат да, "Мен бизди сурабайсыз, акылыңызды эле сурай бересиз" дешип калат да. Мен кызыгуу немеси баягындай бир немеси бар эди. Күкүттөн үйлөрдү салып, үйдүн кадимкидей маегин неме кылып коет да, күкүттөнчү. Анан onu мен ана шкафка салып коет да. Баары көрүшөт эди да. Азыр эми эсте бар экен, эсте айтышып калат да. Акыл кичинеси эле ошондо. Чыра жакшынакай кылып үйдүн немесини маегин неме жасаган да. Кийин анан онду жакшы бүткөндөн кийин менде ой пайда болуп калды. Шуну окутайын деп. Ошко окууга тапшырды. Ошого тапшырып кийин 2-3 курстан Бишкекке которулуп кеткен, юридическийге. Ошол жактан окуп, анан кайтып келип иштеп жүрдү. Экетек инспекцияда көп иштеди окшойт. Кийин анан маякта мэрде иштеди. Жалал Абадта, анакта, буякта көп иштеп жүргөн бул. Ошондо ак үйгө барып иштегенде 3 ай айлык албай иштеген булчу. Ак үйдө иштеди, жогорку кеңеште иштеди, аппаратта иштеди. Өзүнүн эмнеси менен кирди да ол жергечи. Биз көп айтат элек да, бирөөнүн акысын жебегиле. Абасы атасы көп айтат эди. Бирөөнүн мына мусулманчылык боюнча бирөөнүн дүйнөсүгө буймага көзүнүн кыйын саба деген жери бар да. Ата энем өзү дыйкан. Ушул үйдөгү чарба жумуштары менен эле атам ушул айылдан мурапта болгон. Өзү устачылык кылат эле илгертен. Атам көп мындай мен мамлекеттик кызматта иштеп калышыма түрткү болду. Ар бир сөзүндө эле сен мындай кийинип жүр, мындай сүйлө, элге кызмат кыл, туура жүр. Сени биз ушу таза дыйканчылык менен, пешене терибиз менен таап, таза окутуп. Бул жердеги окуткан мен эжекелерим, мугалимдерим, биринчи окуткан мугалимдерим аябай бизге жакшы тарбия берди. Ушул жерден бизди өстүрдү, талим тарбия берди, билим берди да. Бул жерден жана бизде жакшы окугандарга бир стимул кыла турган бир усулдарды колдонгон мыкты мугалимдерибиз бар, эжекелерибиз бар.
азыркы чейин айылга келгенде келип кабар алып, эжекемдеп, сыймыктанып жүрөбүз. Өзү мындай бирөөгө жардам бергенди аябай жакшы көргөн бала болчу. Аябай окуйун деп аракет кылат эле да, иштейин деп ушундай бир курулуш немесине аябай кызыгат эле. Мына спорт залыбыз салынып атканда мына Султан менен мына ушул акыл жардам берди да. Ошол спорт залынын ичине кирсеңер, мына ушул баланын кылган иштеринин баары көрүнүп турат. Аябай токтоо, аракетчил, адамдарга кылган мамилеси жакшы. Тил табыша алат. Жашоодо бул өзүбүздүн эле мына менин көз алдымда өскөн да бул. Мына жерде мен да окудум, бул да окуду. Бирок мен бүткөндөн кийин окуду бул. Бирок мен билем да, мен мектепке көп каттаган кишимин. Бул мында жакшы окучу эле. Анан аталарын, апаларын жакшы билем, өтө жакшы адамдар. Мындай түз, жөнөкөй адамдар. Бул мектепте ham, по-моему, Кокжарда ham эмеде окуду. Абай уклон деп коесуңар го, артыкчылык менен. Сондойдо окуп, жакшы окуган, мектепте эле жакшы окуган. Ушундай бала. Өтө жөнөкөй. Балалык кезинен эле жакшы дең, Балалык кезинен билем да мен, жакшы бала. Потому что эл менен иштешти билет. Главное мен ойлойм, бизге эң керек ошол да, эл менен иштеген. Мамиле. Мындай балага да сүйлөштү билиш керек. Аксакалга да сүйлөштү билиш керек. Теңме-тең. Ошондо жөнөкөйлүктү Алла Таала пайгамбарларды сүйгөн, өтө жөнөкөй адам. Мен ошону сыйлайм. Мен мына карап көрсөм, бир тармактуу жумушта иштебепмин. Биринчи жогорку билимим юрист. Кийин президенттин алдындагы академияда, башкаруу академиясын бүттүм. Андан кийин куруучулук кесипти аркылап окуп бүтүп, куруучулук кесипти бүтүп, куруучу тармагында көбүрөөк иштеп калдым да. Архитектурада көбүрөөк иштеп калдык. Укуста, капиталдык курулушта иштеп калдык. Мен ойлойм, депутат болуш үчүн ар тармакты билиш керек. Депутат элет жерлеринде ар түрдүү маселелер бар да. Бир эле курулуш тармагы эмес. Ошол эле экология, куруучулук, туризм тармактары. Ушул тармактарда мен иштеп келгем, тажрыйба топтодум. Ушул тармактарда кайсы жактары жетишпейт, кайсы жактарын толукташыбыз керек. Ошол мыйзамдарды толуктап, өзгөртүү киргизип, же болбосо жаңы мыйзамдарды жасап, ушул мыйзамдардын жазып эле койбостон иштөөсүн контролдошубуз керек да. Ошондо гана жакшы максатка жетесиң. 15 жылдан ашык мамлекеттик кызматта иштеп келатам. Көп жетекчилик кызматта, жооптуу кызматтарда иштеп. Билим алдык, тажрыйба алдык. Элге керегим тийсе, ошо элдин батасын алсак. Ушул маселелерин чечип, келип айлап ада ушул жакта эле дагы эле ушул жакта жүрө берсем деген ой максаттар менен. Эми депутат болсоң эл менен иштешесиң. Округка келесиң, ушул жакта жүрөсүң. Айылдын карапайым эл башкача эл болот. Жүрөгү таза, чынчыл, барып бир саясатчы болуп калган бардык эле айылдачы барсаң саясаттан үстөсүнөн сүйлөп коет, бирок бүт маалымат ушул жакта. Ошолор менен сүйлөшүп, маселелерин угуп, маселелер дагы бир жөнөкөй эле маселелер. Бирок чечип берсең болот. Ошол нерселерди бир чечип берсең, булардын батасын алсам деген жакшы бир максаттарды койгонбуз. Күнүгө эртең менен саат 5-те туруп, даярданып, даратыбызды алып, намазыбызды окуп алып эле, жанагы бир күн мурун пландалган местеге барып рейдти башташ элек да. Жумуш ошол саат 6-дан рейд учурунан башталат эле. 2 саат, 1,5 саат кыдырып, жүрүп, проблемаларды ошол жерден көрүп, тапшырмаларды ошол жерден алып, анан жумуш башташ эле да. Ош шаарында жергиликтүү бийлик менен бир аз убакыт болсо дагы иштешип калдык. Ош шаарында быйылкы 25-жылга аябай көп жумуштар болду. Атай кетсек, эс алуу бактар, парктар, социалдык объектилер, мектеп, бала бакча,
жана социалдык муниципалдык жатаканалар, андан сырткары көпүрө, жол, ошонун катарында мына артыбызда турган 95 метрлик желек дагы курулуп, ачылышына ажообуз өзү келип ачып берди. Аталган долбоорлордун көпчүлүгү жергиликтүү бюджеттен, бирок ажообуз колдоп, жергиликтүү бюджетке кошумча акчаларды бөлүп берип, ушундай чоң долбоорлор ишке ашып, шаарыбыз бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. Ошол жумуштарга бир аз болсо дагы салым кошконума сыймыктанам. Ушу шаарыбызда жакшы өнүгүүлөр болсунга мындан ары дагы салымыбызды кошобуз деген үмүтүм бар. Акыл Арпаевич, чогуу кана ак жолдо жол болсун, Кудай кааласа. Шаардын чыгыш тарабында бир дагы парк, эс алуу, сейил бактар жок болчу да. Рейд учурунда келип ушул жерде эскилиги жеткен дарактар менен каралбай калган, мусор ташталган жер болчу. Ушундай бир кооз мынакей сейил бакка айланып, барып Балыкулов атабыздын атын коюп, эстелигини тургузуп, заманбап бардык шарттар менен бул жерде балдар ойночу аянтча, воркаут зона, кафеси, керек болсо мына суунун жээгинде сууну карап, эс алуу жайларды жасап, автоунаа токтотуучу жайлар, деги эле паркта эмне керек болсо бардыгы бар ушул жерде. Азыр мына ушул жердеги эл жыш жайгашкан жер. Ушул жерде күнүгө азыр ушул турушунда эле бир 100дөй адамдар эс алып жүрүшөт. Келип кетип эс алышып, аябай мына адамдардын кубанычында, элдердин кубанычында чек жок десек болот да. Азыр мен мына күтүп, колдонуп, кызуу иштеп аткан мезгилинде келип, мына элдерди көрүп аябай кубанып атам. Келечекте эл мени инсан катары, жөнөкөй бир элди улуу катары эстеп калуусун каалайм, биринчиден. Экинчиден, мамлекеттик кызматкер катары, мамлекетте көп жыл эмгектенген кызматтарым менен жакшы элге эсте кала турган, элге, мамлекетке жасаган жакшы жумуштары менен эсте калуусун каалайт элем. Үчүнчүдөн, элге керектүү, мамлекеттин экономикасын көтөргөн, мыкты жакшы мыйзамдарды жазган эл өкүлү катары эсте калуусун каалайт элем.